Азамат Арапбаев тажиктерге семент сата албай бушайман болууда. Депутат Азамат Арапбаевке караштуу Аравандагы семент заводу бар. Жергиликтүү элден сырткары Өзбекстан, Тажикстанга семент сатары жашыруун эмес. Баткендеги чек ара согушунан соң Азамат Арапбаев тажиктерге сементин өткөзө албай, кыйла бушайман жегени айтылууда. Мындай коммерсантка улуттук намыс кыргыздын кордолгону бир тыйынбы. Эгерде жашыруун түрдө душмандарга товарын чыгара баштаса, анда патриоттор тарабынан катуу жазага алынабы? Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей ушул жааттан катуу сөздөр жүрүүдө. Булак Азия Ньюс кезити. Мелис Аспековдун Садыр Жапаровго жапкан жалаасы боюнча аппарат билдирүү таратты. Президент Садыр Жапаровдун пресс катчысы Галина Байтерек жергиликтүү ММКлардын бирине Мелис Аспековдун кезексиз президенттик шайлоого чейин Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдон жана анын бир тууганы Асылбек Жээнбековдон $10 миллион алган деген билдирүүсүнө комментарий берди. Галина Байтеректин айтымында бул таптакыр калп жана туура эмес маалымат. Аспеков мындай билдирүүлөрү менен коомду адаштырып жатат. Бул эч качан болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес. Анын сөздөрүнө олуттуу деле маани бербеш керек. Опузалап пара алгандыгы үчүн камакка алынганын эске салсак жетиштүү болот. Ушундай айыптоодон кийин анын айткандарына кантип ишенесиң деп белгиледи Галина Байтерек. Батукаевдин иши Рысалиев мандатынан ажыратылды. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 майдагы отурумунда Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотту. 10 майда БШКга Свердлов райондук сотунун чечими келип түшкөн. Анда Рысалиев мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу күнөөлүү деп таап 300 000 сом айыпка жыккан. Андан сырткары ал өзү да мандатын мөөнөтүнөн мурда тапшыруу боюнча арыз жазганы маалым болду. Булак Ракурс чекиткейжи. Ысык Көл облусунда ири канаттуулар фермасы ишке кирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 14 майда Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ысык Көл районундагы Сарыгамыш айылында Агрокуш ири канаттуулар фермасынын ишке киргизилишине катышты. Мамлекет башчысына аталган ишкананын ишмердиги канаттуулар этин өндүрүүгө багытталгандыгын маалымдашты. Долбоор канаттууларды багып өстүрүп, аларды сойгонго чейинки толук циклды караштырат. Бүгүнкү күндө жылына 2,5 миллион жумуртка өндүрө турган инкубатор ишке киргизилди. Инкубациядан кийин өстүрүү процесси жүрөт. Ишканада заманбап европалык жабдуулар колдонулат. Жаңы тоют заводу курулган, ошондой эле саатына 3000 канаттууну сое турган касапкана салынган. Баштапкы этапта ишкананын жалпы кубаттуулугу жылына 8500 тонна тирүүлөй салмактуу түзөт деп күтүлүүдө. Экинчи фазаны ишке ашыруу менен бул көрсөткүчтү жылына 20 000 тоннага чейин жеткирүү пландаштырылууда. Өлкөдөгү эң ири канаттуулар фабрикасын ишке киргизүү үчүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 3,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө жеңилдетилген каражат бөлүнгөн. Мамлекет башчысы атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоонун жана өнүктүрүүнүн өзгөчө зарылдыгын белгиледи. Ал бул ишкананын ишке кириши өлкөнүн ички рыногунда өндүрүшкө түрткү болот деген ишенимин билдирди. Садыр Жапаров бул ишкана ички керектөөнү экологиялык таза продукцияны камсыздоого шарт түзөөрүн канаттануу менен белгиледи. Ал министрлер кабинетинин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө канаттуулар фермасында жаралган көйгөйлөрдү чечүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү, ошондой эле Ысык Көл облусунун аймагында башка өндүрүш ишканаларын ачууга көмөктөшүүнү тапшырды. Ишкананын эмгек жамааты менен баарлашууда президент Садыр Жапаров өлкөдөгү пландаштырылып жаткан социалдык экономикалык реформаларга, анын ичинде өлкөнүн бардык аймактарынын тургундарынын жеңилдетилген ипотекалык ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү маселелерине токтолду. Булак 3W чекит президент чекиткейжи. Базарбай Мамбетов Кумтөрдөн 261,7 миллиард сомду өндүрүү чечими эч качан аткарылбайт. Экологияга зыян келтирген иштери үчүн Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компания ишканасынан мамлекеттин пайдасына 261 миллиард 719 миллион 674 сомду өндүрүү чечимин чыгарды. Ишке ашабы? Ооба, сот Кумтөрдөн экологиялык мыйзам бузуулар үчүн 261,7 миллиард сом өндүрүү чечимин чыгарды. Бирок бул чечим эч качан аткарылбайт. Ал жөн эле биздин элдин маанайын, көңүлүн убактылуу бөлүп туруу үчүн жасалган иш. Аткарылбайт дегендин да себеби бар.
Анткени 2009-жылы 24-апрелде Канаданын компаниясы менен биздин өкмөт Кумтөр долбоорун иштетүүнүн жаңы шарттары деген келишим түзүлгөн. Аны болсо 30-апрелде Жогорку Кеңеш бекиткен. Ошол жерде баары жазылган. Биздин Кыргызстан эч качан Кумтөр боюнча Канаданын компаниясына нааразы болуп, сотко, эл аралык уюмдарга кайрыла албайт деп жазылган. Ошон үчүн Кумтөрдүн тагдырын башкача чечиш керек. Кантип чечсек болорун чечмелеп өкмөткө сунуш киргиздим. Алар азыр ойлонуп карап жатышат. Эң негизгиси 1997-жылдан бери Канаданын компаниясы биздин алтынды чыгарып кетүүдө. Бирок чыккан алтындан келишим боюнча бизге болгону 13% үлүш калтырып жатат. Бул эми 24 жылдан бери уланып келүүдө. Мындан ары бул каргашалуу окуяны улантууга болбойт. Биздин өкмөт, биздин коомчулук бир жыйынтыкка келиши керек да. Булак Азия Ньюс. Султанбай Айжигитов. Тажикстан менен өкмөттүн протоколу өлкөбүзгө чоң коркунуч жаратты. Баткен областынын экс-губернатору менен маек. Тажикстан менен чек ара боюнча протоколдун негизинде Тажикстандын Хожайы Айло менен Варух анклавын байланыштырган жаңы жолдун курулушу башталганы калды. Бирок бул жол менен биз өзүбүзгө коркунучтарды жаратып жатканыбыз айтылууда. Анда кандай мүчүлүштүктөр бар? Жалпысынан алганда чек ара боюнча кабыл алынган протокол өкмөттүн стратегиялык катасы болду. Муну менен биз өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүнө, коопсуздугуна чоң коркунуч жаратып алдык. Протоколдо көрсөтүлгөн жол курулган соң Баткендин жарымы анклавга айланышы толук мүмкүн. Биз ал жолду эки тарап биргелешип куруп, бирок колдонууну аларга берип атабыз. Башкача айтканда, тажиктер ал жерге толугу менен ээлик кылууга өткөнү жатышат. Мындан сырткары транспорттун тоскоолдуксуз өтүшүнө өбөлгө түзүлүп атат. Муну менен эртең алар курал-жарак алып кирбейт дегенге кепилдик жок. Протоколдо 1924-27 жылкы карталар колдонулары белгиленип атпайбы? Анын негизинде Мургап Кыргызстандыкы болуп эсептелинеби? Протоколдо көрсөтүлгөн терминдерге таянсак, анда Тажикстандын кызыкчылыгына басым жасалып атат. Башкача айтканда, жол ачуу менен бизге азыркы кезде таандык жерибиз ошол 1924-27 жылдардагы картада көрсөтүлгөн биздин эле жерге алмашылып калуу коркунучу бар. Мунун негизинде азыркы бизге таандык жерлер дагы талаштуу делген аймакка кирет дегенди билдирип атабыз. Маектешкен Мээрим Асанова, Азия Ньюс. Жаңы мыйзам: аш тойдо бодомал сойсоң айып төлөйсүң. Аш тойлорго чектөөлөрдү киргизүү маселесин камтыган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына 10 майдан тарта коомдук талкууга коюлду. Мыйзамды депутат Улукбек Ормонов демилгелеген. Мыйзам аш тойлордогу ашыкча чыгымды болтурбоо, шаан шөкөттү азайтуу, ошондой эле каржыны сарамжал пайдаланууга багытталган элдик демилгелерди колдоо максатында жазылган. Ага ылайык той маареке, үй-бүлөлүк салтанаттарга чакырылган коноктор 100дөн ашпашы керек. Үлпөт тойлорго 200гө чейин конок катышып, банкет менен бир күндүн ичинде өткөрүлөт. Никелешүүнүн мамлекеттик каттоо салтанатына 3дөн ашык машина менен барууга тыюу салынат. Маркумду акыркы сапарга узатууда адам санына чек коюлбайт, бирок бодомал союуга тыюу салынат. Жетилиги, 40-ылыгы ашы сыяктуу жөрөлгөлөргө 100дөн ашык адамды чакырууга болбойт. Анда да бодомал союлбайт. Зыяратчыларды узатуу жана тосуп алуу үй-бүлө жакындары менен гана өткөрүлөт. Конок чакырып, жалпы иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Үлпөт той, маареке салтанаттарды, сөök коюу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүү эс алуу күндөрү саат 8:00дон 23:00го чейин, ал эми иш күндөрү саат 18:00дон 22:00го чейин жүргүзүлөт. Жогорудагы эрежелерди бузгандар 8 категориядагы айыпка жыгылышат. Эң жогорку айып жеке тараптарга 17,5 миң сом, юридикалык жактарга 55 миң сом. Булак Марал ФМ, Чекит КЖ.